Biz artık 4-cü günü fiqh sabak kılıp atkanбыз. Өткөн сабакта соода сатык боюнча маадум нерселер, жок нерсени сатса болобу, кайсы сүрөттөрүндө сатса болот, кайсы сүрөттөрүндө сатса болбойт, ушуларды кыскача окуганбыз. Бүгүнкү сабагыбыз эми ошол соодадагы мажхул нерсе. Мажхул дегени анык эмес, белгисиз нерсе. Бул дегени сатып аткан адам мен сатканын билбейт, алып аткан адам мен сатып алганын билбейт. Бул жахалат деп айтылат. Мына ушул жахалат муфзи ила низа дейт. Эгерде уруш талашка алып барса, шариатта мындай сооданы дагы бай фасид, туура эмес соода деп айтылат. Ошон үчүн соода кылган адам сатып аткан нерсесин билиш керек. Демек, эгерде сатып аткан нерсесини бай сатуучу билбесе, алып аткан адам эмнени алып атканын билбесе, бул экөөнүн ортосундагы соода жахалаттын себептүү, белгисиз болгон себептүү уруш талашка, жанжалга алып келет. Шариат мындай сооданы фасид деп айтат, бай фасид. Ал-муназа, ан-низа, муфзи ила ал-жахала, муфзи ила низа дейт. Жахалат эгерде уруш талашка алып барса, анда ал соода фасид болуп эсептелет. Ошон үчүн шариатта анык билип алыш керек. Мына китепти алып атам, мен алып атам, мунун алып атам, же монун алып атам деп билиш керек. Билбесе болбой калат. Эми ошол жахалатты жоюунун жолдору бар. Канткенде биз товарды, сатып аткан буюмду анык кылабыз, анык деп эсептейбиз. Бул так болду, анык болду, белгисиз, белгилүү болуп калды деген маселе турат. Анын уламалар, фукахалар 3 сүрөтүн айткан. Биринчиси ишара менен, экинчиси васфыны, сыпатыны баяндайт. Үчүнчүсү өлчөмүн айтат. Ошол 3 түрдү, 3 себеп менен бай сатылып аткан мабийни, товардын биз аныктап алсак болот. Андан кийин соода дурус болуп эсептелет. Ишара дегени, могу нерсени мага берип кой деп ишара кылып атат колу менен. Мага мына китепти бер, же болбосо могуну бер деп ишара кылса, ишара кылар замат ал тиги нерсе билинди. Демек ага китеп керек экен, ага нан керек экен, ага сахар керек экен, эмне экенин билесиң. Ишара менен билинди. Албетте ишара менен болгон учурларда ошол нерсенин канча килограмм экендиги, сыпаты кандай экендиги шарт эмес. Мисалы, кээ бир учурларда бизде не кылат, чөп алышат. Пресс алганы барасың. Мага мына прессти бер дейсиң. Прести көрсөттүң, бирок анын канча килограмм экенин билбейсиң. Анын сыпатын билбейсиң. Айттым, мына ушундай прессте мага 10 прессти бер, 100 пресс бер деп сен аласың. Шариат уруксат берет. Себеби сен ишара кылдың, ал ортодогу нерсе белгилүү болду. Сен ала турган товар белгилүү болду, ал сенин эми ишараң жетиштүү. Ушу менен сен товарды алып кете бересиң. Ал жерде ал пресстин канча килограмм экендиги, же сыпаты кандай экендиги шарт эмес. Демек, не болду? Биринчи сүрөттө адам баласы ишара кылат, ишара кылуу менен товардын мага бер десең, ошо менен аныктасак болот, товар кандай экенди, алам же албайм деп анан файсала кыласың. Экинчи сүрөттө бул аусаф дейт, васфыны баяндоо, же болбосо тасмия кылуу. Атын айтып, даярдык кылуу. Атын айтып коесуң, мисалы, мага алма керек, өрүк керек, малина керек, дагы бар эмне керек болсо, ошону айтып атасың. Жана сыпаттарынды айтып атасың. Мага эң жакшысы керек, ааласы керек. Эң жакшысын алып кел, эң кымбатын алып кел, орточосун алып кел, же мага арзанын алып кел деп айттым. Буну менен дагы товардын неси, акыйкаты билинет. Ал мажхул болуп калбайт. Ал не болду билинди. Демек, ал адамга эмне керектигин айтты, жана сыпаты кандай экенин аны да айтты. Ошо менен сен ага саттың. Мына сага, мына эң жакшысы, ушул жакшысын сага бердим дейт. Мисалы, нан алгың келсе, мына эң жакшы нан ушул, жумшак бүгүн келди, ал таза жеңиз деп берип атат сага. Демек, не болду? Товар тасмия кылуу менен, васфын айтуу менен билинди, эми жахалат жок. Эми жахалат жок, баягы уруш талаш жок. Себеби ачык айтты да мага эмне сатып алуучу кандай товар керек экенин айтты. Сыпаттарын айтты. Ошо менен дагы товардын кандай керек экени билинет бул дагы. Бул экинчи сүрөтү болду. Үчүнчүсү тагдыр дейт. Бул дегени канча көлөмдө аласың, аны да айтыш керек болот. Көлөм айтуу менен дагы эмне болот? Товар анык болот. Мисалы айттың, мага картошка керек деди. 100 килограмм деди мисалы.
килограммын айттың. Будай керек 50 килограмм деп айттың. Арпа керек, аны да айттың 30 килограмм деп. Ушул не болду? Көлөмүнү айтышың менен, килограммын айтышың менен товар анык болду эми. Эми сен алсаң, бул товарда уруш жанжал чыкпайт. Өзүң айткансың 100 килограмм дегенсиң, мына 100 килограмм будай алып келдим десе, сен алганга туура келет. Түшүнүктүбү? Ошон үчүн жахалатты жоюу, баягы ортодогу товарды анык кылыш үчүн фукахалар 3 сүрөтү колдонгон: ишара менен, ишара кылып көрсөтөт. Экинчи сүрөтү тасмия лаусаф, васыфтарын айтат, сыпаттарын, кандай аласыбы, жогорубу, эң жакшысыбы, эң адынасыбы, орточосу, аны айтасың. Үчүнчү сүрөтү көлөмүн айтасың. Сага канча көлөмдө товар керек. Эми мисалы кээ бирлер мынтип айтып коюшу мүмкүн: мага 1000 сомдук картошка, сабиз, пияз алып кел деп койду. Көлөмүн айткан жок. Анан алып көтөрүп келди сага. Көтөрүп келгенден кийин мисалы 10 килограмм картошка, 5 килограмм сабиз, 5 килограмм пияз кылып алып келди мисалы. Алып келсе эми ушул жерде уруш болушу мүмкүн, талаш болушу мүмкүн. Айтат: мага бул керек эмес эле, сен көп алып келип коюпсуң. Мага көбүрөөк керек болчу, сен муну аз алып келипсиң деп экөө эки тарафтан не болот? Келишпей калат. Айтты, сыпаттарын айтты, эмне керек экенин айтты. Бирок негизги килограммын айтпаган себептүү дагы не болуп атат? Ортодо талаш тартуу, жанжал чыгат. Ошон үчүн мындай учурларда көлөмдү айтканда туура келет. Мисалы мага 10 килограмм картошка, 10 килограмм пияз, 10 килограмм сабиз деп айтыш керек. Анан ошол жакка жашап келип берет. Ошон үчүн мабийне сатылып аткан товарды анык кылыш үчүн, ал белгилүү болуш үчүн, ортодо жанжал болбош үчүн анын несини аныктап алыш шарт. Анын сыпатыны, анын көлөмүнү, анын атыны, эмне алышың керек, алардын бардыгын билип алыш шарт. Себеби алар билинбесе, бай мажхул болуп калат. Мажхул бай дегени анык болбой калган соода. Анык болбой калгандан кийин ал соода уруш талашка не кылат, алып келет. Эки тараф келишпей калганга туура келет. Шарият буга жол бербестен мына ушул 3 нерсени ыкманы колдонгула дейт. Кээ бир учурларда дагы бир сүрөтү бар. Бунун эме кылынат, кээ бир учурларда айтылат, эки нерсени бирөөсүн тандоо укугу берилет. Базарга бардың, могу кийимди алсаңыз, кааласаңыз муну алыңыз, кааласаңыз муну алыңыз деди. Эки нерсенин ортосунда сага ыктыяр берди. Тандоо ыктыяры сенде турат. Бул учурда дагы бай мажхул болбойт. Себеби сен тандагандан кийин ал эмне болду? Анык болуп калды. Мен мунун аламын, жакшысыны, кымбатыраагын аламын дегенден кийин бай эмне болду? Толук болду. Тандоо ыктыяры берилгенден кийин деле соода эмне болот? Мажхул болбойт. Себеби сатып алуучу адам аны өз ыктыяры менен тандап атат. Тандап алгандан кийин ал соода мажхул бойдон калбайт, ал мағруф болуп калат, яғни белгилүү товар болуп калат. Демек, не болду? Байды толук болуш үчүн байдагы сатып аткан товарды, буюмду аныктап алыш шарт. Аныктап алыш жолдоруну 3 жолун биз силерге айттык. Эми андан кийин очерет келет. Не болду? Кезек менен келип атат. Сен товарды аныктап алдың. Аныктап алгандан кийин эмне кабза деген маселе турат. Кабза деген сөз ошол товарга, буюмга ээлик кылуу, өзүнүн мүлкүн өткөзүп алышлык. Түшүнүңөрбү? Бул дагы шарт. Соода болду, ошо менен кетип калбайсың да. Буюмуңду аласың, алып кетесиң. Мына ошону шариятта кабза деп айтылат. Бул деген сөз ошол алган товарыңа, мүлккө не болуш керек? Ээлик кылышың керек. Мен ээлик кылышым керек ага. Менин мүлкүмө кириш керек. Ушул жерден эми кабза деген маселени түшүнүп алгыла. Кабза деген ошо товар сатып алган товарды өз мүлкүнө өткөзүү деген сөз. Мүлкүнө өткөзүү деген сөздү кабза деп айтылат. Адамдын ээлик кылуусу 3 түрлүү болот. Кабзу амана, кабз мазмун, кабз мухталат, yo'sa махлут деп айтылат. Мына ушул 3 түрлүү кабза болот. 3 түрлүү болгонго жараша өкүмдөрү дагы ар түрлүү болот. Өкүмдөрү ар түрлүү болот. Мисалы, бир адам өзүнүн буюмуну өзү кармап турат. Ал анын өзүнүн ээси. Ал анын мүлкү. Аны малик деп айтат. Мисалы, менин буюмум мына китеп меники болсо, мен китептин маликимин, ээсимин. Бул менин китебим. Туурабы? Биринчиси, менин колумда турган нерсе өзүмдүн буюмум болот, мен малик болом. Экинчиси, менин колумда турган нерсе аманат болушу мүмкүн. Мына китеп меники эмес, бирөөдүкү. Мен мундан алып колдонуп атам. Бул аманат деп айтылат.
Түшүнүңөрбү? Буну кабзул амана деп айтылат. Кабзул аманада маселе аманатка кыянаттык кылбаса төлө бербейт. Аманатка кыянаттык кылбаса төлө бербейт. Мисалы, арият деген маселе бар шариятыбызда. Арият деген бирдекени берип тур дейт. Китеп берип тур, калем берип тур, ручка берип тур, айылдардан нан берип тур, дагы бирдеке берип тур деп сурай берет кошуналар бири-бири менен. Кетмениң берип тур, орогуң берип тур деп сурай берет. Булар бардыгы арият деп айтылат. Арият деген сөз ар деген сөздөн алынган. Ар дегени уят деген сөз. Эми элден бардыгынан эле сурай берген нерсени бул ар. Эгерде ариятка алган болсоң, кыянаттык кылбасаң төлө бербейсиң. Кыянаттык кылбасаң, не кылбайсың? Төлө бербейсиң. Мисалы, сен бирөөдөн кетмен алдың кошунаңдан. Же силерге айтайлы, мисалы китеп алдың талабалардан, окуп турайын деп китебиңди. Китеп алгандан кийин сен муну эмне кылдың? Жоготуп койдуң. Бирок сен эмне кылдың? Атайлап жоготкон жоксуң. Жоголуп калды. Андай бир себеп менен. Эми сен төлө бербейсиң. Арият калган нерсе эмне болот? Аманат болот. Аманатка кыянаттык кылбаса төлөнбөйт. Кыянаттык кылган жоксуң, сен төлө бербейсиң. Кыянаттык кылып койдуң, атайлап жоготтуң, жыртып жибердиң, сатып жибердиң, же башка бир нерсе кылып калдың. Эми сен кыянаттык кылган үчүн төлө бересиң. Кыянат кылган үчүн төлө бересиң. Ошон үчүн макбусул амана деген сөз колуңда аманат болуп турган болсо бирдеке, анда аны төлө бериш шарт эмес. Шарт эмес. Кыянаттык кылганда гана төлө берет, кыянаттык кылбаса ал нерсеге төлө берүү милдеттенбейт. Түшүнүңөрбү? Буну кабзул амана деп айтылат. Мисалы, бирөөдү буюмуну көрүп келейин деп алдың, көрсөтүп келейин деп үйгө, жагабы жакпайбы экен деп. Ал эмне болду? Үйгө алып бардың, кыянаттык кылган жоксуң, жоголуп кетти, мисалы, төлө бербейсиң. Эгер алып барып туруп, бекитип жашырып койсоң, урдатып жиберсең, бирөөгө сатып жиберсең, эми төлө бересиң. Бул аманат деген сөз. Сенин мүлкүңө келип атат, мүлкүңдөгү мүлк эмне болуп атат? Аманат мүлкү ал. Түшүнүктүбү? Бул биринчиси. Экинчиси мазмун дейт. Мазмун деген сөз ошол мүлктү төлө бергенге милдеттүү болуп каласың. Түшүнүктүбү? Төлө бергенге милдеттүү болуп каласың. Экинчиси эмне болду? Мазмун. Бул да кабзанын бир түрү, кабзанын экинчи түрү мазмун. Бул деген сөз сен төлө бересиң. Төлө берген милдеттүү болосуң. Мисалы, уламалар буга мисал берет. Макбуз аля вajhi shira дейт. Сен базарга бардың дагы, бир буюм алдың, бир кийим алдың. Кийимди алдың дагы, саттың, сатып алдым дедің дагы, буну апарып үйгө көрсөтөйүн дедің. Анан үйгө алып бардың, эми жоголуп кетти мисалы, урдалып кетти. Эми сен буну төлөйсүң эми. Аны сен төлөгөнгө милдеттүүсүң. Ал сенин мүлкүң өтүп калды эми. Сатып алгандан кийин мүлкүң өтүп калды ал. Аны төлөгөнгө милдеттүүсүң. Ушунун эле экинчи сүрөтү бар, аманат сүрөтү. Сатып алдым деген жоксуң. Көрсөтөйүн, агама көрсөтөйүн, апама көрсөтөйүн, атама көрсөтөйүн, жагабы экен, аларга барып көрсөтөйүн деп алдың. Жакпаса кайтарып алып келем дедиң. Бул кабза аманат кабзасы. Ушул учурда жоголуп калса, урдалып кетсе сен төлөбөйсүң. Кыянаттык эле кылбасаң. Сатып алып туруп, көрсөтөйүн деп туруп апарсаң, сатып алгандан кийин сен аны төлөгөнгө милдеттүү болуп каласың. Буну эмне болду? Мазмун деп айтылат. Буну төлөгөнгө сен милдеттүүсүң. Үчүнчү сүрөтү махлут дейт. Мухталит же махлут деп айтылат. Бир эле сен буюм сатып аласың, алып атасың, ошол буюмда сенин да акың бар, тигин да акысы бар. Сен маликсиң, тигин тараптан аманат да бар. Мисалы, бул көбүнчө раханда колдонот. Мисалы, залог алып атасың күрөөгө. Буюм саттың 100 000 сомго. Анан мага залог бер дедиң, күрөө бер дедиң. Күрөөгө 150 000 сомдук күрөө койду сага. 150 000 сомдук. Эми бул эмне болду? Бул нерсе 100 000 сенин акчаң өзүңдүн, 100 000 бериш керек сага. 50 000 акчасы бул аманат. Чыгарып алганда 150 000 койду сага. 100 000 өзүң акыңды чыгарып аласың, 50 000 калган бул аманат болуп турат. Бул 50 000 баягы адамга, сатып алган адамга эмне кыласың? Кайтарып беришиң керек болот. Бул ядул амана. Эми ушул 50 000 үйдө туруп эле жоголуп кетсе, урдалып кетти, да бирдеке болду, сен төлө бербейсиң. Кыянаттык кылган болсоң, төлө бересиң. Түшүнүктүбү? Ошон үчүн байда мүлк адамдын өзүнө киргенде, ал мүлктүн 3 түрү болот. 3 түрлүү сен ошол нерсеге, буюмга ээлик кыла аласың. Биринчи өзүңдүн мүлкүң болот.
Экинчиси аманат мүлкү болот. Бирөөдүн мүлкүн аманат колдонуп атасың. Үчүнчүсү сенин мүлкүң болот. Сатып алдың, башка себептер менен алып келдиң. Сенин да мүлкүң болот. Буну төлөгөнгө туура келип калат. Тиги акчасына. Үчүнчү, төрүнчү сүрөтү эмне болду? Өзүң мүлкүң менен башканын мүлкү да аралашып калган сүрөтү болот. Буну махлус сүрөтү болот. Ал учурларда сен эмне кыласың? Өзүңдүн мүлкүңдөгү ээ болосуң дагы калган ашыкчасыны кайтарып бергенге туура келет. Кайтарып бергенге милдеттүүсүң. Буну бай махлут деп айтылат. Же кабз махлут деп айтылат. Ошон үчүн уламалар бирөөдүн мүлкү даими болсо, аны малик деп айтат. Даими деген сенин мүлкүңдө турат ар дайым. Сен анын ээсисиң. Арызы болсо, вактылуу гана болсо, аны кабиз деп айтылат. Вактылуу бирөөдүн мүлкүн кармап турасың, же тартып алдың, кабизсиң. Ошол жерде мисалы бирөөдүн буюмун тартып алды бирөө. Урдап алды. Бул кыянаттык жол болгон себептүү ал мазмун болот. Мазмун сүрөтүнө келет ал. Ал сөзсүз түрдө аны төлөп берет. Урдап алып ана мен кыянаттык кылган жокмун, аманат эле деген туура эмес нерсе. Андай эмес. Сен урдаганың өзү кыянаттык. Тартып алганың өзү кыянаттык. Эми сен урдагандан кийин, тартып алгандан кийин сөзсүз түрдө эмне кыласың? Аны төлөп бергенге милдеттүүсүң. Дагы бир маселе бар экен ушул жерде. Бул эреже дагы көп керек болуп калат. Кээ бир учурларда бирөөдүн буюмуну аманат калгансың. Аманат калгандан кийин сага жагып калды дагы, колдонуп турайын деп, сатып алайын деп калдың. Сатып алайын деп калсаң, эми кайрадан экинчи жолу кабза мүлктү жаңылаш шартпы деген маселе турат. Биринчи сенин мүлкүңдө турат аманат. Анан ошону кайра алам деп атасың. Түшүнүңөрбү? Бунун эки сүрөтү болот. Бир сүрөтүндө жаңылаштын кажети жок. Экинчи сүрөттө кайрадан кабыза кылыш шарт болот. Жаңылаш керек болуп калат. Мисалы, бир адам бирөөдүн мүлкүн тартып алды, гасып кылып. Тартып алды. Кийин эми ушундай болуп калды, мен эми туура эмес кылыптын, ушуну мага сат деди. Ал буюм колунда турат. Сат деди. Макул сатам десе, анда буну эмне кылат? Кайрадан кабыза кылыштын кереги жок. Ошол эле буюмду өзүгө сатып кое берет. Кабыза жетет. Баягы мүлкүн өткөзүп алганы ошо жетерлик. Экинчиси мисалы бирөөгө аманатка берди. Аманат калгандан кийин сатып алайын деп калды. Бул учурда эмне кылат? Тиги аманатка берген адам мага кайра аманатын кайтарып алам десе акысы бар. Акчаны бергенге чейин. Акчаны бер, сен кайра сатам десе, анда эмне кылат? Мени аманатты бер, кайра сага сатам десе акысы бар. Ал аманат кайтарып берет, акчаны бергенден кийин кайра буюмду кайтарып берет. Түшүнүктүбү? Ошон үчүн кээ бир учурларда мүлк муттахид болсо, болуп аткан нерсе бир эле жинсте болгон болсо, анда кабзанын, баягы мүлктү өткөзүп алыштын кайра шарт эмес. Эгер башка болсо, өткөзүп алганы, жаңадан өткөзүп алам десе акысы бар. Андан кийинки маселе ошол мүлк өткөзүп алууча, мүлк эки түрлүү болот. Кыймылсыз мүлк, анан кыймылдуу мүлк десек де болот. Бул арабчасы манкула, гайры манкула деп айтылат. Гайры манкула кыймылсыз мүлктөр. Үйүң бар, дүкөнүң бар, жериң бар. Булар кыймылсыз мүлктөр. Булардын кабза кылуу, өткөзүп алуу тартиби башка. Тиги манкул көчүп жүрө турган нерселерди, кыймылдуу мүлктөрдү өткөзүп алыштын жолу башка. Башка жол менен өткөзүп алынат. Түшүнүңөрбү? Эгерде сатып алынган буюм манкула болсо, кыймылдуу мүлк болсо, аны көчүрүш мүмкүн болсо, мисалы китеп, башка, алардын жолу аны колмо-кол өткөзүп бериш керек. Кабыз хакыйкый же хөкүмий кандай болсо өткөзүп бериш керек. Аны алдың, мисалы китеп саттым 10 китеп десе, 10 китепти алып кетиш керек. 1 килограмм картошка десе алып кетиш керек. Ошон менен ал эмне болду? Мүлк тиги өткөн болот. Сатуучундан кимге өттү? Алуучуга өткөн болуп эсептелет. Түшүнүңөрбү? Бул манкула, ашия манкула дейт. Мындай көчө турган же алганда колдоно турган нерселер болсо, аны ушундай кылынат, колмо-кол өткөзүп бериш шарт. Ал эми гайры манкула, кыймылсыз боло турган болсо, аны кантип кабза кылабыз? Мүлкүң өткөзөсүн. Аны барып көчүрүп алып келе албайсың да үйүңө. Ал жер, ал үй, ал жер менен кошо дарак турат, туурабы? Анын жолу тахлия дейт. Ал бошотуп берет. Жерди бошотуп берди, үйдү алдың, бошотуп чыгып кетти. Буюму калган жок. Ошо бошотуп берүү менен ал мүлк эмне болду? Сенин кабзаңа өтөт. Сенин мүлкүң болуп эсептелет. Сен эми аны колдоно бересиң. Сатып алгандан кийин үйдү бошотпогон болсо, кыянаттык кылган болот.
Ал себеп бошотуп бериш керек болчу. Бошотуп берет, анан барып баягы нотариуске барып, башка жерлерге барып не кыласың? Өзүң каттатып өткөзүп аласың. Ал кийинки турган нерсе. Бирок биринчи маселе тахлия кылыш шарт. Ал тахлия деген эме дегени бошотуп бересиң. Өткөзүп бересиң. Үйдү бошоткондон кийин тигинин мүлкү болот. Бул гайры манкула нерселердеги байда кабыза ушундай жол менен болот. Экинчи айырмасы гайры манкула нерселерди кабыл кабыз састада боло берет. Кабыл кабыз састада болот дегени баягыдай немеден кийин, тахлиядан кийин деген сөз. Тахлиядан кийин састадагын боло берет. Бирок манкул нерселерди кабыл кабыз сата албайсың. Мисалы, могу китепти мен сатып алып атам. Сенден сатып алган жокмун. Бирок экинчи тарапка сатып атам. Сатканга акым жок. Уада кылышым мүмкүн. Сата албайм бирок. Качан сатып алып, менин мүлкүмө киргенден кийин, эми мен муну сата алам. Түшүнүңөрбү? Бул манкул нерселерде, ашия манкула нерселерде эмне кылат экен? Буларды сатып атканда китепке окшогон нерселерде аларда сөз түрдө менин мүлкүм өткөндөн кийин сата алам. Түшүнүңөрбү? Ал эми тиги тарафта гайры манкула болгон нерселерде, мисалы тахлия кылды, мен мүлкүмө өткөзүп ал элекмин, бошотуп берди, сатсам боло берет. Сатсам боло берет. Тахлиянын өзү ошол кабыздын өкмүндө болот дагы, сатып алса аны сатса жайыз боло берет. Андан кийинки маселе сатып алып аткан акча менен буюм. Экөөнүн дагы өкүмүн билип алгыла, бул дагы керектүү маселе экен. Акчаны бирдеке саттың. Мисалы мен китеп саттым дейлик, 100 сомго. Ошол 100 сом мага келе элек. Ошол акча келе элек, мен аны тасарруф кылсам болот, колдонсом болот. Мен саттым 100 сомго, мен 100 сом ала элекмин тиги тарафтан. Бирок ошол акчаны мен коротсом, иштесем болот. Мен бирөөгө барып, сага хадия десем болот, же бирдеке сатып алам десем болот. Бияктан акча келет, ушуну сага берем, сага хадия деп айтсам, колдоно берем, тасарруф кыла берем. Бул жайыз. Саманда тасарруф, кабыл кабыз жайыз. Түшүнүңөрбү? Саманда эмне экен? Тасарруф кылуу, яни акчаны өзүң мүлкүңө өтүштөн алдын эле тасарруф кылам десең, колдоном десең боло берет. Экинчи тараф товар турат. Товарды мүлккө кириштен алдын тасарруф кылган болбойт. Аны колдонгон, бирөөгө хадия кылган, саткан, башка кылган болбойт. Мүлкүңө киргенден кийин анан кыла аласың. Анан кыла аласың. Мисалы, мына китеп дейлик, китепти сатып алдым мен. Китепти мен мүлкүмө киргенден кийин анан бирөөгө бере алам. Анан экинчи тарафка сата алам. Түшүнүңөрбү? Башка тасарруфтарды кылсам болот. Кабыл кабыз ондай кыла албайм. Бул экинчи фаркы айырмасы болду. Саман менен, акча менен товардын. Акчаны сен албастан туруп деле эмне кылсаң болот экен? Колдонсоң болот, иштесең болот. Ал эми мабийни андай кыла албайсың. Мабийде сөз түрдө ал нерсени кабыза кылгандан кийин, мүлкүңө өткөзгөндөн кийин гана не кылышың керек болот? Сатканга туура келет. Эми бай эмне болду? Сен буюмду сатып алдың. Соода бүттү. Мүлк болду. Алмаштырдыңар. Эки тараф акчаны эге болду, экинчи тараф буюм сатып алды. Эмне болот десе, бай эми толук болот. Соода эми толук болду. Толук болгондон кийин эмне болот? Сатып аткан нерседе эми сатуучунун акысы жок эми. Сатып жиберди да, эми акысы жок. Эч бир акысы жок аны. Китепти саттымбы мен эми, мен акым жок. Тиги билгени кылат эми. Түшүнүңөрбү? Сатуучу саткан нерсесинде эми кабыза кылгандан кийин акысы жок. Акысы толук өтүп кетти тиги тарафка. Үчүнчү нерсе, сатып алуучу ошол нерсеге толук ээлик кылат. Эми каалагандай тасарруф кылат. Аны эки сүрөтүн айттык, Саман менен Наби сүрөтүндөгү. Мына ушинтип эмне болот? Бай аягына чыгат. Ушинтип бай аягына чыгып толук болот. Демек, бай эмне болду? Башталышында жахалат жок болуш керек. Бүгүн сабак боюнча анык болуш керек. Эгер белгисиз болуп калган болсо, соода болбой калат. Белгилүү болуш керек. Белгилүү болуштун 3 жолун айттык сүрөтүнү. Ишара менен, тасмиятул авсаф менен жана микдарынын көлөмүн айтуу менен дедик, ишара кыласың, анын исбаттарын айтасың жана көлөмүн айтасың дедик. Анык болгондон кийин эмне керек болот? Кабыза кылып өткөзүп алыш керек болот. Өткөзүп алыштын түрлөрүн айттык.
Adamдын мүлкүндө турган нерсе 3 түрлүү болот дедик. Аманат болот, өзүнүн мүлкү болот жана өзү менен башканын мүлкү чогуу болот дедик. 3-чү сүрөттө. Туурабы? Андан кийин өткөзүп алыш керек болот. Аны жолдору гайры манкула, манкуланыкы башка-башка болот. Түшүнүп атасыңарбы? Андан кийин өткөзүп алгандан кийин эмне болот десе, бай толук болду. Сатуучу өткөзүп берет тияка, акысы жок, сатып алган, анын ээси болот. Каалагандай аны коротот, каалагандай колдонот. Мына ушу менен бай толук болот. Мына ушу менен бүгүнкү сабак бүттү иншалла. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, настагфирука ва натубу илейк.